Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Жаратқан Алла Таалаға чексіз шүгірлер болсын, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға Алла Тааланың саламы жана салаваттары болсын. Албетте, мұсылман адам үшін дуба, бата, бұл чоң жашоодо орунду ээлейт. Тақтап айтқанда, пайғамбарымыздың құтты хадистерінде айтылады, ад-дуа мухул ибада. Дуа бұл ибадаттың маңызы. Тақтап айтқанда, ар бір мұсылман бұл жашоодо өзін Құдай Тааланын құлы екенін, пендесі екенін көрсөтүп, жалбарып, Құдай Тааладан бардық нәрселерін сұрап жашоосу керек. Бұл дуба, бұл ибадаттардың дағы ең чоңу, зору деп айтсақ болады. Алла Таала Құран-ы Каримде не дейді? Бақара сүресінде «Ва иза саалака ибади анни фа инни қарибун уджибу да'ватад да'i иза да'ан». Егерде менің пендем менден сұраса, мен жөнүндө, мен ага жакынмын. Мен анын сураган дуаларын мен кабыл аламын дейт. Качан ал менден сураса. Алла Тааланын уадасы. Ошондой эле Алла Таала Гофир сүрөсүндө мындай дейт. Ва кала раббукум уд'уни астажиб лакум. Силердин Роббиңер айтат. Силер менден сурагыла, мен силерге жооп беремин. Мен силердин дубаңарды кабыл аламын дейт. Дагы башка ушуга окшогон аяттар Кур'ан-ы Каримде өтө көп. Бул деген эмнени билдирет? Биз кандай гана муктаждык болбосун, бул дүйнөдө ошондой эле акыреттин кандай гана жакшылыктары болбосун, биз Алла Таалага жалбарып суранышыбыз керек. Бул жерде бул дүйнөдө кандай гана жакшылыктар бар, кандай гана ошол жакшылыктарды бер, жамандыктардан алыс деп, ошондой эле бейишти бер, бейиштен төрүнөн бер деп биз бардык мүмкүнчүлүгүбүз келген бардык дуалардын бардыгын биз Кудай Тааладан сурашыбыз керек. Пайгамбарыбыздын хадисинде мындай бир хадис айтылат. Ман лам ядуллаха ягдаб алейхи. Эгерде кимде ким Алла Тааладан сурабаса, Алла Тааланын каары келет, ачуусу келет экен. Бул дүйнөдө ушундай да, биз билебиз, кээде ушундай бир учурлар болуп калат. Албетте, пенде болгондон кийин биз тиричилик жумуштарды кылышыбыз керек. Бирок ушундай бир учур болот. Биз бир байдан, бир адамдан, колунда бар адамдан бир нерсени сурасаңыз, ачуусу келет да, эмне үчүн менден сурайт дейт. Ал эми Алла Таала ошол мүлктү берген, ошол байлыкты берген, ошол Алла Таала бул пенделеринен эмне үчүн сурабайт деген Алла Тааланын ачуусу келет. Ошондуктан бул хадистин орду дагы мусулмандар үчүн өтө чоң. Дуба кылуунун адептери дагы бар да. Мисалы үчүн биз дароо эле ошол Кудай Тааладан сурабастан ошого чейин да бир кандай кылыш керек ошо дубаны, бата тилектерди, муну дагы биздин динибиз көрсөтүп берген. Ошол адептеринин биринчиси бул Алла Таалага мактоолорду, шүгүрлөрдү, даңктарды айтып башташыбыз керек. Ошондой эле пайгамбарыбызга салаваттарды айтышыбыз керек. Бул биринчиси. Ошол бул себептерди эмнеге айтып атабыз адептери? Бул ошол дубанын кабыл болушуна себеп, түздөн-түз себеби болгон иш-аракеттер. Экинчиси, биз Алла Тааланын улук аттары менен биз сурайбыз. Алла Тааланын башка 99 ысымдары бар. Ошолордун бардыгын кошуп, колдон келиши мүмкүнчүлүк болсо, ошолорду да кошуп айтып биз ошол сурайбыз. Үчүнчүсү, биз качан дуа кылганда биз чечкиндүү сурайбыз. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз айтат хадисинде:
İza da'a ahadukum falyazim el-mes'ele ve la yekulenna Allahumma in şi'te. Eğer de sizler biröңөр Құдай Тааладан сураса, ал эмне дейт? Ал чечкиндүү сурасын. Ал Алла Таала сен кааласаң кабыл кыл деп эмес. Алла Таала сен кабыл кыл, ушуну бер деп мындай чечкиндүү сурашыбыз керек. Ошондо буюрса ал биздин дуаларыбыз кабыл болот. Ошондой эле биз дуа кылып атканда биз шашылбашыбыз керек. Эмне үчүн менин дуам кабыл болбой жатат деп. Ошондуктан биз шашылбашыбыз керек. Кээде мындай болот. Дуа кылгандан кийин сөзсүз түрдө үч нерсе болот. Же Алла Таала дуаңызды кабыл кылат, же Алла Таала аны акыретке же башка убакытка даярдап коет, анын кабыл алуусун. Үчүнчүсү, балким ошо кылган дуаңыздын себебинен башка бир кандай бир баледен сизди алыстатып коет. Ошондуктан биз кандай гана дуа кылбайлы, биз Кудай Таалага болгон ишенибиз өтө чоң, жакшы болушу керек. Ошондуктан биз Кудай Таала жөнүндө биз жаман ойдо болбошубуз керек. Бардыгын ошо жакшылыкка жоруп турушубуз керек. Биз ошо дуа кылып атканда, мен дуа кылып атам, бирок Алла Таала менин дуамды кабыл кылбай атат деп нааразы болбошубуз керек. Мен азыр айткандай, же Алла Таала аны кечиктирип коет, же болбосо балени, сиздин келе турган баледен сактап коет, же болбосо Алла Таала кабыл кылышы мүмкүн. Ошондуктан эч биз өкүнбөстөн, нааразы болбостон биз дуаларды кылышыбыз керек. Бешинчиси, биз ошол адептеринен биз күнөө иштерди сурабашыбыз керек. Мисалы үчүн бир күнөө жаман иштерди болсун деп, же болбосо ошол туугандык мамиле үзүлсүн деп, ошо окшогон Кудай Таалага жакпаган амалдарды, иштерди сураганыбыз бул болбойт, туура эмес. Ошондой эле биз дуа кылып атканда чектен ашпашыбыз керек. Чектен ашпашыбыз керек дегенде биз ошол ислам динине каршы келген, шариатка каршы келген ошо дуа тилектерди айтпашыбыз керек. Ошондой эле бакырып, кыйкырып биз чектен ашпашыбыз керек, адепти сакташыбыз керек. Жалбарып, кээде шыбырап, кээде үндү чыгарып дегендей. Ошондой эле бул адептерин, ошондой эле ошо дуанын кабыл болуучу ошо жерлери кайсы убактарда деп дагы биз токтоло турган болсок, бул ошо пайгамбарыбыздын хадистеринде айтылат. Бул ошол түндүн акыркы бөлүгүндө, ошол биз качан тахаджуд намазына турганда Кудай Тааладан сурасак, бул дагы ошол дуанын кабыл болушуна бир түздөн түз бир себепчи боло турган бир амалдардан да, акыркы түндүн бөлүгүндө. Ошондой эле азан менен коматтын ортосунда дагы айтылган, суралган дуалар дагы кайтарылбайт дейт. Мунун баардыгы ошо пайгамбарыбыздын айткан хадистеринин негизинде. Буга амал кылсак өтө жакшы болот. Ошондой эле кайсыл учурда ошол дуалар кайтарылбайт. Бул баякы зулум чеккендин дуасы кайтарылбайт. Мусапырдын дуасы кайтарылбайт. Ошондой эле ата эненин баласына кылган дуасы. Ошондуктан бул ушул жерде чоң, бул дагы пайгамбарыбыздын айткан хадистеринин негизинде айтылып атат. Себеби биз ошо жапа чеккен, зулум чеккен деп атабыз. Ошондуктан бул жерде эмнени дагы түшүндүрөт? Биз башка бирөөлөргө зулумдук кылып коюудан өтө сак болушубуз керек. Себеби зулумдук кылып кое турган болсок, ал киши ошо нааразы болуп Кудайдан ушул сураса, ушундай мен жапа чектим, мындай кылды, тиндей кылды деп сураган болсо, бул кишинин дуасы кабыл болушу өтө чоң. Ошондой эле мусапыр адамдыкы. Мусапыр адам дагы ошол жолдо кыйналып жүрөт, кысталып жүрөт. Бул адамдардыкы дагы кабыл болот. Ошондой эле ата эненики. Ата эненин айтып атабыз, себеби деген башка дагы пайгамбарыбыздын айткан хадистеринде, ошондой эле Курани Керимде ошол ата энеге
канчалык биз жакшы мамиледе болушубуз керек, кандай биз сый урматтуу болушубуз керек, ошолордун батасын алышыбыз керек, ошолорго кызмат кылып дуа тилектерин алышыбыз керек дегенди дагы бул кандай бир мааниде бул хадис дагы багыттап жатат. Ошондой эле жакшы амалдар менен дагы дуа кылсак болот. Жакшы амалдар дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Биз жашообузда кандайдыр бир жакшы амалдарды кылабыз, Кудай Таалага жаккан. Ошол амалдар аркылуу дагы биз сурасак болот Кудай Тааладан. О Алла Таала, мен ушул жашоомдо ушундай бир жакшы ишти кылдым эле. Мисалы үчүн кайыр садака кылдым эле, же бир жесирге жардам бердим эле, же бир күнөө ишке барам деп атып, мен ошол күнөө ишке барбай койдум эле деген ушул Кудай Таалага жаккан жакшы амалдар болсо, ушул аркылуу дагы биз дуа кылсак болот. Ошолорду ортого салып, чын жүрөктөн болгон ушундай бир амалдар келет бир учурларда. Сиз ошолорду эстеп туруп, ошо Кудай Таалага жалбарып сурасаңыз, Кудай Таала буйруса, ошол дуаларды Алла Таалам кабыл кылат. Ошондой эле жума күнүндө дагы айтылган хадистер бар. Жума күнү, мисалы үчүн, кайсы убактарда ошол хадистер айтылат, мындай так убактысы айтылган эмес, ар кандай риваяттар бар. Жума күнү түнү деп дагы айтылгандар бар. Ошондуктан жума күнү дагы ошо салаваттарды, ошо дуаларды көп кылсак, Кудай Таалам албетте кабыл кылат. Ошондой эле биз дуа кылып атканда мындай бир шарттар, талаптар бар да. Биз ошол Куранда, хадистерде, пайгамбарыбыздын айткан хадистерине ошол масур деп коет, келген хадистерде келген дуаларды жаттап дуа кылсак өтө жакшы болот. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахумма Раббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деген дуаны айтчу экен. Бул дуанын мааниси: о Алла Таала, сен бул дүйнөдөгү жакшылыктарды бер, жана ахиреттеги жакшылыктар. Бул жакшылык дегенде эмне? Бул дүйнөдөгү бардык жакшылыктардын бери кирет. Кандай гана жакшылыктар болсун, ал эми ахиретте дагы бул жакшылыктар. Ахиреттеги жакшылыктар дегенде эң чоң жакшылык бул бейиш да. Ошондуктан ошол пайгамбарыбыздын айткан, көрсөткөн ошол хадистеринде, дуаларына биз кармансак, ошол бир четинен пайгамбарыбыздын жолун, хадистерин карманган болобуз. Экинчисинен ошол туура адашпаган бир дуаны айткан болобуз да. Анан жана биз дуаларды айтууда айттык, ошол чектен чыкпаш керек, аша чаппаш керек деп. Ошол убактарда эметишибиз керек. Кээде коомчулукта ушундай болот. Күнөө иш болуп аткан учурда ошо күнөөдөн арылбастан ошол арак, шарап болгон жерлерде ушундай болот. Ошондуктан мындай учурларда Алла Таала кабыл кылбайт. Ошондуктан күнөөдөн тыйылыш керек. Күнөөдөн алыс болуш керек. Ошондой бир себептерди аткарып биз дуаларды Кудай Таалага жалбарып суранышыбыз керек. Кээде бизде коомчулуктан сурап калышыбыз ыктымал. Ошо дуа жыйнактарды каяктан тапсак болот? Бизде ошол маснун дуалар, ошо дуалардын жыйнактары деген ошол китепчелер бар. Ошолорго көңүл буруп, ошолорго маани берип, жаттап, эгерден колдон келбесе, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз, ошо дараметибиз кайсыга жетет, ошол дуаларды айтып Алла Тааладан сурасак болот. Бизде мындай мажбурлоо жок ислам дининде. Эгер сен ошол билбесең, анда бул дуаны кылбай эле кой деген нерсе жок. Эгер ошол пайгамбарыбыз көрсөткөндөй айткандай дуаларды жаттап алган болсок, бул өтө сонун. Ал эми биздин жаттай албасак, биз колубуздан келген, мүмкүнчүлүгүбүз келген бардык дуаларды айтып, Кудай Таалага жалбарып, жалынсак болот. Муну эч качан Алла Таала баягы кабыл койбойт деген маселе жок. Анан
Бул жерде дагы ошо дуа кылууда пайгамбарыбыздын дагы бир хадисине, ошо окуясына дагы токтолгум келет. Бул дүйнөдө адам баласы, пендеси бул жашоодон өткөндөн кийин бардык амалдары токтойт деген. Үч нерседен гана токтобойт деген. Ошол жерде үчөөнүн бирөөсү ушул жакшы, такыба, момун болгон баланын ата энесине кылган дуасы дейт. Бул дегенде бул жашоодо бир пенде өтүп кеткенден кийин анын жакшылык жамандыктары жазылбай токтоп калат. Бирок ушул жакшылык иши келе берет экен, эгер анын артында туруп баласы ага жакшы дуа тилектерди айткан болсо. Ошондуктан бул жерде да бир бизде ошо ата энелерде бир тарбия мааниси дагы жатат. Себеби биз балдарыбызга туура тарбияны, таалимди, динди үйрөтүшүбүз керек. Бизге ошол момун, такыба балдарды тарбиялашыбыз керек. Ошол биздин артыбыздан, биздин көзүбүз өтүп кетсе, биздин артыбыздан ошол жакшы дуаларды, тилектерди айтып турсун деген. Ошондой эле мусулмандын бул жашоодогу дагы өтө маани бере турган дуалардын бири бул ошол биз күн сайын ошо намазда окуйбуз. Алла Таала ошол Фатиха сүрөсүндө эмне деп биз окуйбуз? Ихдинас сиротал мустаким, сиротал лазина ан'амта алейхим, гойрил магдуби алейхим валад-доллин. Тактап айтканда биз күн сайын канча жолу биз Алла Тааладан: "О Алла Таала, бизди туура жолго багышта. Ошо адашкандардын, Кудай Алланын каары тийгендердин жолуна эмес, ушул бизди туура жолго багышта" деп биз Кудай Тааладан сурайбыз. Ошондой эле биз маъсур деп коет, жана хадистерде, ошо пайгамбарыбыз айткан хадистерде ошондой эле ошо дуанын кабыл болушуна себепчи боло турган дагы хадистер бар. Мисалы үчүн ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ-золимин деп коет. Ушул дуаны дагы айтып, ушул зикирди айтып, ушул келимени айтып, дуаларды кылсак, ошол көбүрөөк айтып туруп дуаны кылсак, Алла Таала дагы ошо дуабызды кабыл болушуна өтө мындай чоң себепчи болот да. Ошондой эле биз жана дагы баса белгилеп кетчү нерсе, биз ошо дуа кылып атканда шек күмөндүү болбошубуз керек деп айттым. Ошо чечкиндүү болушубуз керек. Ошо чечкиндүү сурашыбыз керек Алла Тааладан. О Алла Таала, кааласаң бересиңби, бербейсиң эмес. О Алла Таала, сен мага бергин, мен сенден суранамын. Кандай гана муктаждык болбосун, керек болсо ошо пайгамбарыбыз хадисинде ошол бут кийимиңдин боосундагы сура дегендер бар. Бул деген эмне? Биз бардык учурда биз Алла Тааланын мээримине, жакшылыгына муктажбыз. Ошондуктан биз Алла Тааладан сурап турушубуз керек. Албетте бул жерде сурап гана коюп тим болбостон, биз ошонун аракетине кылышыбыз керек. Биз бир иштин артынан жүрүшүбүз керек. Биз бир кызматкер дейбизби, же базарда дейбизби, же бир кесип нээси болушубуз керек. Ошентип ошолорду аткарып, анан биз баягы жалбарып, өзүбүздүн Кудай Таалага болгон кулчулугубузду көрсөтүп, Кудай Тааладан, Алла Тааладан чечкиндүү сурашыбыз керек. Алла Таала ошондой баягы моюн сунган, суранып келген, суранган пендесин Алла Таала жакшы көрөт. Ошондуктан келиңиздер, ошол Кудай Тааладан суранганда чечкиндүү, ишенип, туура эмес, Кудай Таалага жакпаган амалдардан алыс болуп, Кудай Таалага жалбарып, чечкиндүү сурайлы. Бардыгыбызды Алла Таалам ошол кылган дуаларыбызды, элибизге, жерибизге кылынган бүт дуаларыбызды, каалоо тилектерибизди кабыл кылган болсун. Элибизди, жерибизди ар кандай бале, кырсыктардан, апааттардан Алла Таалам өзү сактаган болсун. Элибизге тынччылык, молчулук, береке рызкысын Алла Таала үзбөстөн берсин. Элибизде амандык, тынчтык болсун. Алхамдулиллахи роббил алемин.